Достор, кутмандуу кушак күнүңөр менен кезектеги силерге көрсөтчү машина Kia Rio состояниясы өтө жакшы экен. Бул машинаны көрүп атасыңар өзүңөр. Дискалары 17-чи низкопрофильный дискалары турат. Летний резиналар менен. Бул эми өтө жакшы эмес экен, бирок бир сезонго жетет смело. Арткы немелерин көрүп атасыңар. Тормозной диска экен, неме барабан эмес. Вот. По кузову вообще идеальный экен. Көргөзөйүн силерге. Идеальный машина. По кузову идеальный. Стандарда жакшы экен, дөңгөлөктөрү. Азыр силерге салонун көргөзөйүн. Салону мындай хромированный вставкаларды коюп тур. Так, мындай красный строчка менен мындай Ева ковриктер салынып тур. Кызыл болуп, мындай стильный машина экен да, мындай кызыл, то есть кара машинага мындай кызыл строчка өтө эле жакшы жарашат. И могу жазууларда кызыл болуп, аварийкада кызыл болуп вообще мындай жакшы болот экен да, немесичи көрүнүшү стильный болуп. Пробеги, бул машинанын пробеги 236 миң экен. Так, азыр эшикте 24 градус деп көргөзүп атат Москвада. 14-59-н 6 июнь. Коробкасы механика экен, 6 ступка. Жаңы эле айдап келдим. Немеси ходовой деле вроде жакшы. Механика машинаны 100 жылдан бери айдай электим, көптөн бери. Подлокотник бар экен, мындай самодельный, подогрев, USB, AUX, прикуриватель бул жагында. Мультируль. Так, иштейби? Азыр текшерип көрөлүчү. Иштейт экен, өзүңөр көрүп атасыңар. Так, кондиционерди күз койгузат, что-то слишком ысык болуп кетти. Ошондой достор, азыр силерге так подогрев фул бар. Могу менен подогрев жазылып, неме жазып койгула комментарийге. Корректор фар. Капотун ачып көргөзөйүн силерге. Анан арт жагын багажын көргөзөм. Азыр как раз машина оталып турат. Капотун көргөзөйүн силерге. Мынакей бул машинанын мотору, объему 1.6 экен. Мотор иштеши жакшы эле. Эми, конечно, 200 миң пробег бул машина үчүн анча эмес, бул 500 миңге чейин чыдаш керек негизи бул мотор. Вроде асты жагы нормальный эле. Өзүңөр көргүлө. Бардыгы ордунда, бардыгы жакшынакай эле, мындай заколхожный эч жери жок. Балким алмашылгандыр, балким неметилгендир, бирок кандай болсо да зазорлору бардыгы идеально отурат. Эч кандай деле мындай немелери жок азыр. Достор, мына видеону пауза кылып, вин-код аркылуу текшерсеңер болот машинаны. А так мына көрүп атасыңар машинанын состояниясын жакшы, өтө жакшы. Бул машинанын базын айтсам, так, биринчи на бир сыйра көргөзүп коеюн салондорун. Өзүңөр көрүп атасыңар, жакшы состоянияда салону. Задний бирок стеклоподъемниктери ручной экен, механический, электрический эмес. Багажын көргөзөйүн силерге. Могу вставка аябай жакшы экен, муну AliExpress'теби же мындай автомагазиндерде сатса керек, царапайт этпейт да багажниктичи, оор жүктөрдү салганда. Таза багажы. Так. Шумка жазылыптыр полностью. Сүзүлгөн эмеспи баягы? Так. Вроде таза эле экен. Полноразмерный запаскасы турат биякта. Так, багажын көргүлө мына. Так, силерге полностью көргөзөйүн. Бул жери бир аз бар экен. Машинанын базы 800 миң деп атат. Эгерде 500 миң наличка берсеңер, 300 миңин айына 100 миңден 3 айга күтөм дейт. Машинаны аласыңар, аккорд бересиңер, же ушул эле паркта калса, ушул эле ИПда калса, лицензия подавать этип, отклейка кылдырып полностью линияга чыгып бересиңер. Ошо достор, могу экрандагы номерлерге чалып, машинанын хозяйны менен сүйлөшүп, машинаны көрүп, жакшы алып кеткиле. Ишиңерге ийгилик. Бул видео менен бөлүшүп койгула, бул видеого лайк басып койгула. Көргөнгөргө чоң рахмат.